Ашар иштин арымын тездеткен, көпчүлүк ыктыярдуу түрдө бирге аткарган иш. Баткен чөлкөмүндөгү жашоочулардын каада салтына ылайыкташып, бири-бирине көмөктөшүп, жазылбаган мыйзамдар аркылуу биримдикте, ынтымакты даңазалап турат. Ашар аркылуу аялдар килем токуп, эркектер курулуш иштерин бүтүрүшкөн. Мындай жөрөлгө отурукташуу мезгилинен тарта күч ала баштаганын тарыхчылар айтып келишет. Бул айрыкча жанагы көчмөн турмуштан отурукташуу мезгилине келгенде кичине популярдуу болуп көбүрөөк тараган. Бул негизинен мына үй курулуштарын курууда көбүрөөк орун алган. Мисалы үчүн бул үй куруу өтө чоң узак убакыт талап кылган да. Бир жайкы сезондо бир үйдү бүтүрүп алуу бул абдан чоң милдет болгондуктан ошолдо элдин баарын, айылдаштарын баарын чакырып туруп эле бир күндө баарын ашарга келтирип, алар ошол колдон келген жумуштарын баарын жасап, үйдү бир эле күндө бүтүрүп койгон. Мына ушул үйдү толугу менен ашар ыкмасында бүткөрүү үчүн үй ээси жок эле дегенде 3 рет ашар уюштурат. Мында биринчи пайдубал ашары, андан соң дубал, андан соң акырында чатырын жабуу дагы ашар болуп эсептелет. Ал эми бул үй сынч ыкмасында курулган болсо, анда өзүнчө сынч ашар деген дагы жолдор бар. Үй ээси ашарга чакырган адамдардын тамак ашын гана камсыздап берет, ал эми ашарга келген адамдар толугу менен акысыз иштешет. Ашар ыкмасы бүгүнкү күндө да актуалдуулугун жоготпой, эл арасында орду чоң. Ар бир үй курган адам жок дегенде бир жолу ашарга тууган туушкандарын чакырып, айрым жумуштарды көпчүлүктүн кол кабышы аркылуу ишке ашырып келишет. Ашар аркылуу убакыт жана устага жумшалуучу акчалай чыгымдар үнөмдөлөт. Биз үйдүн ушул үстүнү жаап атканыбызда ушундай ашар ыкмасы менен кылганыбыз. Ашар ыкмасы менен кылганыбыздын себеби баягындай күнүбүз ушундай эме болгондагы күндөн утканбыз да. Бир күндө ошол бир жумада кыла турган ишти ушу досторубуз менен, туугандарыбыз менен бир күндө эле бүтүрүп чыгып кеткенбиз. Башка жактарында эле мисалыга ашар менен кылсаң болот, бирок ашарда ар ким ар түрлүү да. Бир адам бир карап туруш керек. Ушундай адам болбогондон кийин уста эле келип кылганы жакшы деп азыр калган жактарын уста эле кылып атат. Бирок ашар менен негизи жакшы. Буга чейин деле ашар иштери менен эле биздин кыргыздар үйлөрүн салып жүрүшкөн. Үй куруп ашарга чакыруу салтка да айланып баратат. Анткени ашарга чакырылган адам себепсиз бара албай калса кошуналары уят көрөт. Тилек Насырдинов ар дайым эле мындай иштерге катышып жүргөнүн айтат. Ашарды бир күн келип мен да уюштуруп калам. Андыктан элден калбай көпчүлүктүн катарында катышып жүрөм дейт. Ашарга барбай коюу деген барбай койсоң эми ал нерсе өзүңдүн башыңа түшөт да. Ашарчы баары эле үй салат, баары эле үй эле эмес го, негизи башка ашар да болот да. Ошо сен барсаң сеники да келет да аларчы. Ошон үчүн ашарга барыш керек айткан жерге. Негизинен эле основной Баткенде көп эле үйлөр ашар менен бүтүшөт, айылдарда. Ашарга жаш, кары, аял, эркек дебей баары чакырылат. Ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша өзүнүн колунан келген жумушун аткарып, бир күндүк убакытта ишти бүткөрүү керек. Аялдар тамак ашын даярдашса, аксакалдар жаштарга кеңешин берип турат. Ашарга ошол айылдын элдин баары келишкен. Ал жерде тууган экенине башкасына карабастан, аксакалдар деле келип, колунан келген жумушту кылып болуусу батасын берип, анан аял кишилер да келип, жок дегенде дасторконун көтөрүп келип, мына ошо кол кабыш кылып, мындай кандайдыр бир деңгээлде элдин өтө ынтымакчылыгын дагы, бири-бирине кайрымдуулугун, бири-бирине боорукердигин көргөзгөн эң бир кеңири жайылган мындай адат, каада салттардын бир түрү болуп эсептелинет да. Ашарда кээ бир адам колунда барлар мисалга мал союп ушундай эме кылып беришет. Кээ бир адам ушундай ошол болгону күнүмдүк эле ошол жердеги ичкен тамагын эле кылып берет. Калганы болсо ошол акча берилбейт. Эч кандай акча дагы берилбейт, акча дагы алышпайт. Ошол эле бүгүнкү мисалга бүгүн иш болгон болсо, ошо бүгүнгө чай тамагын кылып берет. Ошол колунда барлар малдарын союп ушундай эме кылып беришет. Ашар ыкмасы жеке гана тараптардын жумушун бүткөрүү үчүн эмес, жалпы элдик муктаждыктарды чечүүдө да кеңири жайыла баштады. Карабак айылынын жаштары жыл сайын топ-топко биригип, Зардалы айылына баруучу 12 чакырым чыйыр жолду тазалап турушат. Зардалы айылын район борбору менен байланыштыруучу 2 гана жол бар. Бирөөсүндө автоунаа каттаганы менен 6 ай бою калың кардан жабык болот. Мындан улам тургундар кыш мезгилдеринде жөө болсо да ушул жол аркылуу катташат. Жаштар келип, айылдан Карабак айылына келип, Зардалы айылына келип уюшуп, кышындасы жолду оңдоп турабыз. 6 ай, почти 6 айга чейин жол жабык болот. Анан ушу чыйыр жолду оңдоп, ат эшек жүрө турган кылып оңдоп районго барып келип элдер каттап турушат. Ушундай эле ыкма менен айылга сугат суу тартуу иштери да аткарылат. Кызыл Жол айылынын тургундары жапа-тырмак киришип, 5 чакырым узундуктагы арыкты жылына 2 рет тазалашат. Антпесе айылга суу жетпей көпчүлүк бактарактары суусуз куурап калуусу ыктымал.
Андыктан ашар аркылуу колдо кум шагылдарды тазалап турууга аргасыз болушууда. Эми техникага дагы бизде финансы жагы кыйын да. Элден эми 500дөн 1000ден деп жиберип тургандар берде бүт карапайым эл, өкмөттө иштебейт. Өкмөттө иш жок, өзүң көрүп турасыңар. Эми бир элдер бардык эле карапайым эл иштеп атат. Сууду көбүрөөк айдап, көбүрөөк келсе эми элдер бир эгин-тигин кылып кичине оңойраак суу көп келгени жакшы болот да элге мындан келди. Тазалабасак болбой атат да. Ашар аркылуу элдер 7 чакырымдан ашуун Айгүл-Таш Согмент жолун сүрдүрүп, каттамга ылайыкташтырып турушат. Бул жол 11 айылды Өзбекстандан көз карандысыз каттамга ээ кылган. Бирок жолдун курулушу аягына чыкпай, айыл тургундары техниканын күйүүчү майына акча жыйнап сүрдүрүп турушат. Ар бир кожолуктан 100 сомдон акча, 100 сомдон, андан дагы көңүлдөн чыккандар 500 сом, 400 сом дегенде ушинтип акча топтолуп, атайшы демилгечилердин ортосунда. Бүгүнкү күндө ушул өзүбүз элдин эсебинен солярканы куюп, мына жеке 3 самосвал машинасы, 2 КАМАЗ, 1 газель күч машинасы. Анан мына погрузчик машинасы өздөрү ушу акаба эле жөн эле ошо соляркасын гана куюп, бүгүнкү күндө ушул ашарды баштадык. Сайыз учурунда Баткен чөлкөмүндөгү көпчүлүк социалдык мекемелерде ашар ыкмасында курулган. Буга айылдардагы азыркы мектеп имараттары далил боло алат. Бул ошол учурда элдердин мамлекеттин колун карабай, билим үчүн өз алдынча аракетин айгинелейт. Мисал үчүн ошол мезгилде мектеп жетишпеген. Бир мектепте 2-3 сменада окуган. Анан же болсо бир жаңы айыл түзүлүп, мектеп мамлекеттин чамасы жетишпейт. Анан мектеп өзү колунда бар адамдар жанагы каражаттар менен кошуп, жанагы жыгачын берип, башкасын берип, цементин берип, анан калган колдон келген адамдар жанагы курулушка өздөрү катышып, ал чоң маселелерди, социалдык маселелерди бүтүп келген да. Баткен облусу түзүлгөндөн тартып облустук деңгээлде да ашар аркылуу мамлекеттик маанидеги жумуштар башталган. Ош Баткен жолу алгач ашар ыкмасында башталып, буга облустагы бардык жашоочулар катышкан. Элдердин бул аракетин мамлекет колго алып, учурда Ош Баткен Исфана жолу эл аралык маанидеги жолго айланды. Баткен Кызылкыя Ошко бараткан жолубуздун жаңы жол деп коебуз. Ушунун башталышы дагы коомчулуктун колдоосу менен ашар жолу менен башталган да. Эл ошондо чыныгы область боюнча биригип ушул жолду курууга аракет кылган. Анда эми асфальт болбосо да негизини ошо эмелерин курууга өтө чоң уюштуруу иштери менен ушундай жол болуп, жакшысы азыр ошол жол мамлекет колдоп, асфальт болуп, биздин эң негизги жолубуз болуп калды. Биз мамлекетти күтүп отурган менен биздин мамлекет азыр экономикалык жактан өтө мындай чоң бутуна туруп кетелек мамлекет. Ошол үчүн биз бардык эле нерсени мамлекеттен үмүт кылбастан өзүбүздүн көчөбүздү, өзүбүздүн аракты, өзүбүздүн турак жайларды оңдобосак ага эмне жетсин. Албетте муну бардык деңгээлде бүт Кыргызстанга жайылтыш керек, муну колдош керек. Мисалы үчүн мына жашылдандыруу боюнча, көрктөндүрүү боюнча, же бир башка жумуштарда да баарын колго алсак жакшы болот. Мындан улам элдик ашарды мындан ары дагы да күчөйтүп, өлкөнүн бардык аймактарына жайылтуу керектиги айтылууда. Эң негизгиси мамлекет тили карап отурбай, жергиликтүү маанидеги маселелерди элдин биримдиги аркылуу чечсе болору жогорудагы мисалдар далил боло алат. Ал үчүн уюштуруу иштерин алып баруу гана керек. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.